Эне менен баланын, бала менен атанын ортосундагы мамиле, диалог барбы? Жок кесе болуп калды. Балдарыбызды бала бакчага берүү да 8 саат баладан алыс болуунун амалына айланды. Эртең менен балдарыбызды бала бакчага алып барып киргизип, кайра 8 сааттан кийин балдарыбызды жетелеп чыгып, үйгө келип колуна телефон карматабыз. Ушунун экинчи өңүтү, кечирип коюңуздар, айрым ата-энелер, ушунун экинчи өңүтү, ушунун окшоштук жагы айылда малды дал ушинтип багабыздар. Эртең менен кесүүгө чыгарып, кечинде кесүүдөн тозуп алып, сүтүн саап, жемин берип корого киргизип коебуз. Эмне айырмасы бар? Анда биз ушул улутубузду, ушул салтыбызды бала бакчадан келгенден кийин балдарыбызга жет атасын атап, туулган жериң менен тууган элиңди тааныштырбасаң, улутуң ким экенин угузуп, ураанын айттырбасаң, анда биз кимди багып өстүрүп, кантип ата, кантип эне болуп баратабыз. Бизге балдарыбыздын калыптануусунан, дүйнө таанымынан, билим алуусунан көрө акча табуу, дүйнө басуу, тойго баруу, көртүрлүктүн көрөн шараны менен көпкөнчүлүк кызыктуу болуп бараткандай. Анысы аз келгенсип, үйдөн мээрим көрбөгөн балага тарбиячынын айрым тартиби жок тарбиячынын таягы, ур токмогу менен ачуу кыйкырыгы балдарыбыздын көкөйүнө көк таштай тийип бүтмөй болду. Анан биз ошол жалтаң, мокок, ата-эне мээримине толук кандуу кандай кылган? Асмандан самолет учуп баратса, мен апама ала кетчи деген дөбөктөрүбүздү, балдарыбызды көрүп кантип биз келечектен үмүт кылабыз? Балдарга болгон камкордугубуз, болгон жыргалыбыз, аларга берген байлыгыбыз, мээримибиз телефон болуп калды. Ушундай нерсени көрүп чоңойгон бала мугалимди сыйлайбы? Ата-эненин баркын билип асырай алабы? Ушундай кайдыгерликтин кесепетинен мугалимдер кордолуп, карылар үйүнүн катары толуп баратпайбы? Мына учурдагы бойго жеткен кыздарыбыздын көбү турмушка чыккысы келбейт. Алардын оюнда бирөөнүн оокатын кылып жашагандан көрө ит мышык багып жашаганды туура көрүп баратышат. Балдарыбызчы, алар дагы турмуш кургусу келбей, дүйнө кесип кеткиси келет. Эптеп эле Кыргызстандан чыгып кетүүнү көздөгөн жаштарыбыздын катары көбөйүп бараткандыгы баарына маалым. Мунун баары кимдин, кай жактан келген бузуку саясат экенин айтпасам деле жакшы билесиздер. Мына ушинтип улут катары жок болуп кетүүгө жетпеш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген соолду койгубуз келет. Демек анда биз ашынган популисттикке шөкөттөлгөн саясий каармандарды эмес, урматтуу туугандар,